Өлкөнү санариптештирүүнүн алкагында башка тармактар менен катар эле мамлекеттик мүлктү башкаруу тутумунда да автоматташтыруу, электрондоштуруу иштери аткарылды. Тармакка киргизилген санарип саясат алгачкы жылда эле оң натыйжаларын берди деп айтууга толук негиз бар. Мүлктү ижарага берүүдөн мамлекеттик казынага түшкөн каражаттын суммасы дээрлик 2 эсеге арбыды. Электрондук түрдө өткөрүүнү баштагандан бери 167 миллион 18 жыл болду. Быйыл 19 жылы 191 миллион сомду түздү арендадан. Буга чейин электрондук түргө өткөнгө чейин 100 миллионго жеткен эмес ушул каражаттар. Бул бардык акчалар бюджетке кетет. Өткөн жылдын жыйынтыгы менен мамлекеттик мүлктү башкаруу системасын реформалоонун алкагында объекттерди ижарага берүү жана сатуу менен алектене турган аукциондук борбор түзүлдү. Аталган борбор ар бир жарандын аукционго онлайн режимде катышуусуна мүмкүнчүлүк берип, ижарага алуу процессинин толук ачык айкын болушун камсыздады. Электрондук түрдө бүтүн облустар ушул ижарага берүү маселелери боюнча токтом чыкты. Андан сырткары мына 16 декабрда аукциондук борбор түзүлдү. Мындан нары ижарага берүү маселелери бир гана аукциондук электрондук түрдө каралат. Ар бир аймактан катышуучулар ошону атаандашып түз эфирде онлайн режимде өткөрүлөт. Мурда мамлекеттик мүлктү сатуу же ижарага берүү коррупциялык схемалар, жеңичинен соодалашуулар менен коштолуп келген. Жаңы кирген санарип тутум мындай көрүнүштөрдү толук иштен чыгарат дейт адистер. Санариптешкен бул жалаң эле ижарага берүү эмес, бул менчиктештирүү, мамлекеттик менчиктештирүү боюнча ушул электрондук порталды өткөрөт да. Бул менчиктештирүү боюнча жана ижарага берүү боюнча ошо жумуштар ушул электрондук порталда өтөт. Өлкө башчысы фонд төрагасын кабыл алуу учурунда тармакка алдыңкы санариптик технологияларды киргизүү жолу менен мамлекеттик мүлктү башкаруунун ачык айкындуулугун жана натыйжалуулугун жогорулатуу заман талап экендигин белгиледи. Аны менен бирге мүлктү башкарууну өркүндөтүү үчүн улутташтыруу механизмдеринен тышкары мамлекеттик жеке өнөктөштүктү, инвестициялык ижара, мүлктү ишенимдүү башкарууга өткөрүп берүү механизмдерин да киргизүү керектигин кошумчалады. Мамлекеттик мүлктү башкаруу чөйрөсүндө буга чейин жүргүзүлгөн башаламан саясаттын коррупция аралашкан көрүнүштөрдүн натыйжасында бала бакчалардын имараттары мыйзамсыз менчикке чыгып кеткен учурлар катталган. Региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылынын алкагында бала бакчалардын имараттарын мамлекеттик менчикке кайтарып алуу иштери улантылмакчы. Аны менен бирге быйыл акционердик коомдорду инвентаризациялоо пландалууда. Амантур Шергазиев, Бактурсун Дүйшөнбеков, Ала Тоо 24.